демилге алгачкы бул демилге 2013 жылы эл аралык конгресс Азамандаш ассоциациясынын эл аралык конгресси уюштурулганда ушул жерге 40 өлкөдөн ашык биздин мекендештерибиздин өкүлдөрү келип катышкан. Ал жерде ал эл аралык конгрессте бир нече маанилүү көйгөйлүү чечимдер кабыл алынып, анын бири мына ушул мекендештерибиздин кеңешмесин түзөлүү. Ал бийликтин алдында болгон кеңешме болуп, ушу миграцияны бир кандай юридикалык статуста? Вот азыр мен ушуга токтолом. Бул бир чечим болчу, экинчиси инвестициялык потенциалды мүмкүнчүлүктү пайдалануу багытында да бир чечим кабыл алынганда, эми ал демилге бир жылдан кийин жоболор иштелип чыгып презентация болгон. 2013-14 жылы парламентте эл аралык комитетте ал демилге презентация болуп каралган. Атамекен партиясынын депутаттары ал демилгени көтөрүп, колдоо көрсөтүп, ошол жерде карап чыгууга мүмкүнчүлүк шарт түзүп, жакшы колдоо көрсөткөн. Ал эми андан кийин бул кеңешме түзүлүп, сиз айткандай көптөгөн өлкөлөрдөн расмий мүчөлөр кирген, мекендештерден бийлик өкүлдөрү. 15 жылы премьер-министрдин алдында кеңешме болуп калды. Андан кийин 19 жылы адашпасам 17 жылы Сооронбай Жээнбеков президент болуп жаткан учурда бул президенттин алдындагы кеңешме болуп калды. Бирок ооба, кеңешмени азыр иштеп жатат, бирок эффективдүүлүгү төмөндүгүн белгилегим келип атат да, бул бир. Экинчиси жанагы улуттук мамлекеттин деңгээлинде программа керек деп атпаймынбы? Бул мамлекеттик деңгээлде программа алгачкы кадамын жасашкан, концепция иретинде кабыл алынган, бирок канчалык иштеп атат, буга өзүнчө баа бериш керек. Бирок өзү мамлекеттин деңгээлинде программа каралып, талкуулуу эле ушул деңгээлде калып калган да, коомдук деңгээлинде калып калган. Биз буну биринчиден балким саясий эрктиктин жоктугунандыр, балким бийлик өкүлдөрүнүн кызыкчылыгы жоктугунанбы, аны айтор түшүндүрүш кыйын, бирок бул улуттук программа, мамлекеттик деңгээлиндеги мекендештерди колдой турган программа кабыл алынган эмес. Мен ушуну белгилеп кетким келип атат, мүмкүнчүлүктөн айтып, буюрса Атамекен партиясы парламентке өтсөк, ушул программаны кабыл алууга, анан ушул программанын ишке ашышына жеке мен белимди бекем буйм.